Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков облустарга болгон жумуш сапарын улантууда. Бул жумада Нарын облусуна барып, бир катар социалдык объекттердин абалын көрдү. Жумуш сапарынын алкагында түндүк түштүк альтернативдик жолун Жумгал районундагы Сарыкамыш айылы аркылуу өткөн жолун көрдү. Узундугу 433 чакырым болгон түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулушу 2014-жылы башталып, курулуш иштери 3 фаза менен жүрүп жатат. Узундугу 154 чакырым болгон жолдун биринчи фазасы Кытайдын экспорт-импорттук банк тарабынан берилген 400 миллион АКШ долларына сыян эсебинен бүткөрүлдү. Бүгүнкү күндө Жумгал районунун Арал айылында Кытайдын China Road корпорациясы жолдун экинчи фазасындагы долбоорун ишке ашырууда. Түндүк түштүк альтернативдик жолу жаңы ыкма менен курулат. Жолду бүтүрүү мөөнөтү 1,5 эсеге тез болуп, жол бардык заман талаптарына жооп берет. Азыркы тапта курулуш иштери көрсөтүлгөн графиктен эрте бүтүп жатат. Учурда каржылоо жагынан эч кандай маселе жок. Курулуш иштерин көрүп чыккан өкмөт башчы жолдун сапаты боюнча катуу көзөмөлгө алуу зарылдыгын баса белгиледи. Катуу көзөмөлдөшкөн. Ийрадан келип атынан дамба курабыз. Анан бу жерде алып кеткен болбош керек да. Силдин курбай турган жерлерин, өткүзө турган жерлерин баарын. Премьер-министр кызматкерлер менен эмгек шарттары жана курулуш иштеринин жүрүшү тууралуу пикир алышканда, алар эч кандай каржылык көйгөйлөр жок экендигин жана бардык маселелер жеринде чечилип жатканын кабарлады. Сколько процентов местных? 比例有多少？ 我们现在按照现在目前的比例是48%。на следующее время местные 48 есть. Бул аз закон, 70%-дан чыгат. Местное население. 70% должно быть минимум. Жер üzerinden 90% коюп атабыз. 90% местного. Требования 90% Азыр акыры 90%. Сендардын көйчү. Местное население. Өкмөт башчы иш сапардын алкагында Башкулганды айыл аймагындагы жана Кызыл Жылдыз айыл аймагындагы суткалык жөнгө салуу бассейнин курулушу менен таанышты. Учурда өкмөт тарабынан 2017-2026 жылдарга карата Кыргызстандын ирригация тутумун өнүктүрүү мамлекеттик программасы иштелип чыкты. Ирригация тутумун өнүктүрүү программасы өлкө боюнча 50 000 гектарга жакын жерди сугаруу мүмкүнчүлүгүн жакшыртат. Бешкулганды айыл аймагындагы суткалык жөнгө салуу бассейнинин курулушу 90-жылдары башталып, 93-жылы токтоп калган. Июль айынын башында жумуш полный ход башталат. Берден фронт работа бар да, биянада жумуш жаза берсе, параллельно биянада да жумуш болот. Ошо менен быйыл полный завершениеге реальный мүмкүнчүлүк бар да. Бүтүрөбүз. Асабый контролго алып туруп. Куда керек экен делге. Ооба. Президент дагы буну билет экен. Ошо киргизде деп күндү макулдашканда ушуну анан экөөнү киргизде деп. Берки кайчында? Карадыгы. Экөөнү тең быйыл баштайт. Экөө тең быйыл бүтөт. Баштайт, Куда калашанда бүтүрөт. Андан соң өкмөт башчы Кочкор жана Жумгал райондорундагы 2 орто мектептин курулушун текшерди. Чекилдек айылындагы Темиров атындагы орто мектептин жалпы аянты 1326,5 квадрат метрди түзүп, 150 окуучуга ылайыкталган. Азыркы тапта курулуш иштери толук аяктап, бөлмөлөрдү бүтүрүү иштери уланууда. Премьер-министр курулуш иштерин мурда көрсөтүлгөн мөөнөт боюнча 2017 жылдын сентябрь айына чейин бүткөрүүнү тапшырды. Жумгал районунун Чайык айылындагы 275 балага ылайыкталган Ногойбаев атындагы орто мектеп 2017 жылы бүткөрүлөт. Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү бардык мектептер бирдей типтүү долбоор боюнча курулушун талап кылды. Кочкор районундагы жазгы талаа иштеринин жүрүшү менен таанышкан өкмөт башчы агрардык секторду интенсивдүү өнүктүрүү максатында өлкөнүн айыл чарба тармагын техникалык жактан жабдуу боюнча активдүү иштер жүрүп жатканын билдирди. Дыйкан фермерлер арасында өкмөттүн лизинг программасына кызыккандар көп. Район боюнча айыл чарбасын каржылоо 5 долбоорунун алкагында 79 миллион 116 миң сомго жеңилдетилген насыя алышкан. Кочкор айылындагы мал союучу цехтин имараттын курулушу түрк технологиясы боюнча жүргүзүлүүдө. 2017 жылдын аягына чейин ата мекендик этти чет өлкөлөргө экспорттоого мүмкүнчүлүк берүү үчүн эл аралык үлгүдөгү сертификатты алышат. 22 миллион сомго курула турган мал союучу цех ишке кирсе, күнүнө 20 баш ири мүйүздүү жана майда мал жандыктарын союуга болот.
Андан ары өкмөт башчы Жумгал районундагы Табылгыты айылындагы ветеринардык клиникага барды. Аталган клиника 2016 жылы Аристин колдоосу менен ишке ашкан. Клиниканын кызматкерлери көчмө лабораториялык иш-чараларга катышып, тажрыйба топтогонго да жетишүүдө. 1 август менен бардык 10 чайлык пункттен ветеринарный клиника болот. Ушундай 5-6 услуганы көргөзүшөт да. Жакшы иш мына, жакшы иш. Негизи ошол жерден улантыш керек, улантып жашаш керек. Жашап сапаттуу телефон кылат да мал. Мал чарба региондогу эң керек ушул да. Бир жерден элге кызмат кылат. Аяк бuyukka чукабай, суу арналат. Эң негизи элге жакшы беребиз да. Таза коом долбоорунун алгачкы жыйынтыктары 2017 жылдын октябрь айында көрүнөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик агенттигинин директору Бакыт Шаршембиев таза коом долбоорунун максаты жана милдети, ошондой эле санариптик телерадио берүүгө өтүү боюнча ыкчам штабтын иши тууралуу маалымат жыйынында билдирди. Аталган долбоор Кыргыз Республикасынын 2014 жылдарга туруктуу өнүгүүнүн стратегиясынын планында негизги орунду ээлейт. Санариптик берүүгө өтүүгө байланышкан маселелерди ыкчам чечүү максатында ар бир районда оперативдүү штаб жана мобилдүү көчмө топтор түзүлдү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова маалымат жыйынында билдирип, оперативдүү штабтын негизги милдети жергиликтүү тургундардын кайрылууларына убагында жооп берүү, ресиверлерди кошууда жана санариптик берүүгө өтүүдө жаралган маселелерди жеринен чечүү болуп саналарын билдирди. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарында калкты тейлөө борборунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Дастан Догоев маалымдагандай, бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча 22 миңден ашык жаран биометрикалык паспорт алуу үчүн электрондук анкеталарын тапшырышты. Ушул жумада буга чейин паспорт алуу үчүн документ тапшырган жарандар биометрикалык паспорттарын ала баштайт. Аталган борбор райондор аралык болгондуктан келген жарандар көп болууда. Буга байланыштуу премьер-министр мамлекеттик каттоо кызматынын адистери жетишпей, айрым ыңгайсыздыктарды жоюу үчүн Бишкек шаарында калкты тейлөө борборунун ишмердүүлүгүн бөлүштүрүп, кошумча пункттарды ачуу керектигин белгиледи. Ал тейлөө борборундагы жаралган бардык кемчиликтерди жоюу боюнча ыкчам чараларды кабыл алууну жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнү тапшырды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарындагы биринчи калкты тейлөө борборуна барган учурда биометрикалык паспорт алуу үчүн керектүү документтер тапшырды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков балдардын жол коопсуздугун камсыз кылуу, жол транспорт кырсыктарын алдын алуу боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Өкмөт башчы белгилегендей, аталган багытта тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан алдын алуу иштери жүргүзүлүүдө, бирок жетишсиз көлөмдө болууда. Ага дали коомчулук тарабынан балдардын катышуусунда жол транспорт кырсыктарынын саны көбөйүп жаткандыгы тууралуу наразычылыктардын айтылуусу. Жол боюнда жайгашкан мектептерге барган балдардын коопсуздугун камсыз кылуу маселеси ашыкча күч эмгекти деле талап кылбайт. Мындай мектептер өлкө боюнча 400гө жакын. Болгону ички иштер органдарынын кызматкерлери, билим берүү системасынын кызматкерлери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте мектеп окуучуларынын жол коопсуздугу боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүүсү керек. Мектеп окуучуларынын жол коопсуздугун камсыз кылууда ички иштер органдарында болгон адамдык ресурстарды мобилизациялап, конкреттүү иш-аракеттер жасалышы керек. Анын ичинде балдарды жолдон өткөрүү сыяктуу аракеттерде болуусу зарыл, деди Сооронбай Жээнбеков. Ишкерлер 2017 жылдын 12 августунда ИАЭП техникалык регламенттери күчүнө кирерин түшүнүшү керек. Бул тууралуу Бажы Союзу Евразиялык экономикалык биримдиктин 18 техникалык регламентинин мазмуну тууралуу калкка маалымат жеткирүү боюнча маалымат жыйынында Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Олег Панкратов билдирди. Ош облусунун Чоңалай районундагы Каратейт, Карамык, Жекенди жана Шибе айылдарындагы жер титирөөдөн жабыркагандарга Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күчү менен курулуш материалдарынын биринчи партиясы жеткирилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жабыркаган айылдын жергиликтүү тургундарына арзандатылган баада берилүүчү 120 тонна цементти жеткирди. Ошондой эле Чоңалай районунда чатыр жана тамак-аш продуктулары түрүндөгү гуманитардык жардам берилди. Аны облустук ведомстволор аралык комиссия бөлүштүрөт. Мындан тышкары жакынкы аралыкта жабыркаган айылдын жергиликтүү жашоочулары үчүн дагы 80 тонна цемент жеткирилүү күтүлүүдө.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ыйман, адеп жана маданият жылына карата иш-чаралардын планын аткарылышы тууралуу жыйын өткөрдү. Маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков пландын алкагындагы бардык иш-чаралар өз убагында ишке ашырылып жатканын маалымдады. Бүгүнкү күндө 22 пункттун 7-си толук аткарылып, калганы 2017 жылдын аягына чейин бекитилген план боюнча ишке ашат. Түгөлбай Казаков жылдын алкагындагы пландарды ишке ашырууга жарандык коо менен коомдук бирикмелердин өкүлдөрү активдүү катышып жатканын билдирди. Ал ошондой эле өкмөт башчысынын мурда берген тапшырмасына ылайык бардык мамлекеттик органдар тарабынан ыйман, адеп жана маданият жылына карата пландар иштелип чыгып, иш жүзүнө ашырылып жатканын билдирди. Сооронбай Жээнбеков өкмөт тарабынан иш-чараларды өткөрүүгө каржы маселеси чечилгенин, буга байланыштуу министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине жана жергиликтүү бийлик органдарына тиешелүү чараларды ишке ашырууну тапшырды. Өкмөт үйүндө Бириккен Улуттар уюмунун мекемелер системасы тарабынан Кыргызстанда 2018-2020 жылдар аралыгында өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү жаатында кызматташуу тууралуу келишимге кол коюлду. Тийиштүү документке Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков менен Бириккен Улуттар уюмунун системасынын туруктуу координатору, өнүктүрүү программасынын туруктуу өкүлү Александр Аванесов кол койду. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков ЮНДАФ жакынкы 5 жылда кызматташа турган жол карта болуп каларын баса белгиледи. Эске салсак, ЮНДАФ 2018-2022 жылдарга 4 приоритеттүү багыт боюнча кызматташат. Алар туруктуу жана ар тараптуу экономикалык өнүгүү, өнөр жай, айыл чарба тармагындагы өнүгүү, соода-саттык, коопсуздугу жана тамак аш, жакшы башкаруу, адам укуктарын сактоо жана гендердик теңчилик жөнүндө жобо, айлана чөйрөнү коргоо, климаттын өзгөрүүсү жана табигый кырсык коркунучун башкаруу боюнча коомдук коргоо, саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармактары болуп саналат. Ала тоо жазы фестивалі бардык катышуучуларга өз теңтуштарынын, санаалаштарынын жана досторунун талантын, билимин көрүп, жандуу пикир алышууга жакшы мүмкүндүк түзүп берди. Фестиваль достуктун, жаңы жолугушуулардын майрамы. Аны менен катар бул өзүнүн окуу жайы, айылы, шаары тууралуу айтып бергенге жакшы мүмкүнчүлүк. Бул тууралуу вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова Ала тоо жазы 2017 республикалык фестивалында билдирди. Ал катышуучуларды Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан куттуктады. Фестиваль Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков тарабынан ыйман, адеп жана маданият жылына карата бекитилген пландын негизинде өткөрүлдү. Фестивалга республиканын бардык аймактарындагы 22 жогорку окуу жайдын студенттери катышты. Ала тоо жазы 2017 фестивалынын байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Гала концерттин жыйынтыгында жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи болду. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, акыркы кезде өлкөдө көп катталган жол кырсыктары, анын ичинен жаш өспүрүмдөрдүн жабыркашы коомчулукта кызуу талкууну жаратууда. Бул багытта ушул жумада премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жол коопсуздугунун алдын алуу боюнча жыйын өткөрүп, тиешелүү мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмаларды берген. Биз бүгүн мына ушул теманын тегерегинде кененирээк сөз кылабыз. Кененирээк маалымат алуу үчүн биз Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башкармалыгынын башчысы Баев Эркин Кочкоровду жана Балдарды коргоо лигасы коомдук фондунун жетекчиси Турдубекова Назгүл Усеновнаны чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Алгач Эркин Кочкорович, сиз айта кетсеңиз, бүгүнкү күндө жыл башынан бери 1600дөн ашык кырсык катталса, ошонун 400гө жакынында жаш балдар катышкан фактылар болуп жатат. Мына ушундай көрсөткүчтөрдүн алдын алуу үчүн сиздерде кандай иш-чаралар жүргүзүлүп жатат? Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция кызматы иштегенине 1 жылга жетпеген убакыт болду. Себеби бул кызмат 2016 жылдын 1-июлунан баштап республиканын аймагында толук ишке киришкен. Жарандардын арыз кайрылуусун тез арада карап, алардын оор кесепеттерин жоюу, коомдук жайлардагы укук бузуулардын алдын алуу, көчө кылмыштарына каршы туруу, ушул сыяктуу милдеттерди аткаруу менен бирге мыйзам чегинде белгиленген дагы бир негизги милдети бул жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу. Бул максатта патрулдук милиция өстүбүздөгү жылдын 1-күндөн баштап мамлекеттик, эл аралык, жергиликтүү маанидеги шаар, айыл ичиндеги көчөлөрдө жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча алардын кесепеттерин алдын алуу, өзгөчө жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарын болтурбоо максатында кызыктар мамлекеттик органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, өзүн өзү башкаруу органдары, жарандык активисттер, коомдук уюмдар менен биргеликте
багыттуу иш чараларды өткөрдү. Балдардын укугу деп жатабыз. Назгүл Үсеновна, сизге суроо. Айта кетсеңиз, бүгүнкү күндө ушул жолдо жүрүү эрежелери китепке жазылган менен турмуштагы чыныгы фактыларга таптакыр окшош болгон сыяктуу да. Көпчүлүк айдоочулар жол эрежелерин сакташпайт. Мына ушул багытта сиздер кандай кеңеш берет элеңиздер? Биз ушул бир жумадан бери жолдо окуучуларды, аларды жолдон узатып, тозголгонго аракет кылып атабыз. Биздин байкообуз боюнча чындык эле бүгүнкү күнү автоунун айдоочулары жана ошо жолдун жүргүнчүлөрү деген жолдун эрежесин билбегени абдан эле билинип атат да. Биздин жыйынтыгыбыз боюнча ушул айдоочулар мындай жанакы водительский права дейт, аны сатып алганы билинип атат да. Себеби элементардык бир эрежелерди билишпейт да. Анан ошо мектептин тегерегинде чын эле балдарга коркунучтуу эмелер, ситуациялар бар экен. Коркунучтуу биз зона риска деп коебуз. Ошолор байкалып атат да. Светофорлор жок, пешеходный жанакы переходдор жакшы чийилген эмес, же болбосо лежачий полицейский деген мындай жетишпейт. Ошондуктан андан тышкары деген ушу балдар деле окуучулар өзү ушу мектепте жакшы билим алып, жол эрежесин кантип сакташ керек, кантип өзүнүн коопсуздугун коргош керек деп ошондой билим алганын мындай бүт бардыгы жакшы алынат деп мындай байкалбайт. Андан тышкары өзгөчө ата-энелер жол бузганда биз таң калдык да, себеби ата-энелер балдарды колуна алып, 1-2 эмес 3 баласын колуна жетелеп, анан кызыл светофорго өткөн мындай окуялар көп болуп атат да. Ошондуктан биздин волонтерлор, биздин коомубуздун ушундай жыйынтыкка келдик. Негизи Кыргызстанда эки тараптан дагы ошо жол эрежесин мындай сактоо боюнча, ошо өзүнүн коопсуздугун коргоо боюнча деген мындай билим жетишпегени абдан эле билинип атат. Эркин Кочкорович, мына премьер-министр өткөн жыйында бардык милиция кызматкерлерине ушул жол жээгинде жайгашкан мектептердин жол картасын түзүп, светофорлордун жанына ушул патрулдук милиция кызматкерлеринин санын көбөйтүү боюнча тапшырмаларды берди да. Бул кадам качан ишке ашчудай? Бул тапшырманы аткаруу максатында республиканын аймагында жайгашкан бардык маанидеги жолдордун, көчөлөрдүн абалы текшерилип чыкты. Анын ичинен коркунучтуу кырсыкка, жол кырсыгына алып келчү тилкелер такталып, аларды жою боюнча тийиштүү мамлекеттик мекемелерге эскертмелер, сунуштар киргизилди. Мындан сырткары жол боюнда орнотулган 55 миңден ашуун жол белгилери текшерүүдөн өтүп, алардын ичинен 12 миңден ашуун жол белгилери алмаштырууга муктаж экендиги такталды. Мындан сырткары республиканын аймагында жайгашкан 504 жол чырактарынын ичинен дагы жарактан чыккан 15 боюнча тийиштүү сунуштар даярдалып, жолду эксплуатациялоо, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына ал кемчиликтерди жою боюнча эскертмелер, сунуштар берилди. Эң негизги маселе бул жумуштарды уюштурууда жол боюнда жайгашкан мектептерге, ал мектептердин коопсуздугу мына ушул маселеге бурулду. Республиканын аймагында жайгашкан 2238 мектептин 504-ü бүгүнкү күндө ушул жолдордун, көчөлөрдүн жээгинде жайгашкандыгы аныкталды. Мына ушул мектептердин айланасындагы, айланып өткөн көчөлөрдө кандай жол белгиси туруш керек, кандай жол сызыктары чийилиш керек, кандай жасалма тегиздиктер орнотулуш керек. Мына ушулардын баары такталып, аларга кетчү акча каражаттардын суммасы дагы эсептелип чыгып, мына бул жумуш боюнча жыйынтыгы мына бүгүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын кароосуна сунуш келип түшөт. Буюрса ушул биз пландаштырылган ишмерчемдер, ушул жумуштар жыйынтыгына чыкса, орнотулса өз убагында, анда бул балдардын, жалпы эле жарандардын жол кырсыгынан сактоого, алардын коопсуздугун камсыз кылууга эң негиздүү өбөлгө түзөт. Назгүл айым, сиздердин фонд тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөлөргө токтолуп кетсеңизде, ушул жол кырсыгы катталган учурда канчалык деңгээлде жаш балдардын укугу корголот?
Эми биринчиден биз ушул бала жол кырсыгына учурабаш үчүн биздин оюбузча эми ошондой мындай жергиликтүү бийлик тараптан, ушу ГАИ тараптан деген толук кандуу шарт түзүлдү деп айтсак болбойт. Эгерде мындай башка убакыттарда биз ушундай ылдам-ылдам көңүл бурулуп маалымат берилет деген мындай жок болот да. Ошондуктан ушул жагы да биздики мындай аксап турат. Ушундай маалымат берип турса, мен ойлойм кырсыктар дагы азыраак болот эле да. И негизи дагы ушу контролдук эме бар, чоң көйгөй бар, эки көйгөй бар. Бул арак ичип алышып, автоунаа айдагандар келип сүзүшкөндө алар дагы такыр адекваттуу эмес, такыр жанын алып, өмүрүн кыйып айдап кетип атышпайбы, адамды уруп кетип атышпайбы. Анан ошол эле адам мисалы үчүн жоопкерчиликке тартылбай, кайрадан кийин эле мына эки окуучуну өгүнү уруп кеткен автоунаа айдоочу деген бир кишини былтыр деген кагып кетиптир, анын өмүрү кыйылыптыр. Анан кайрадан эле быйыл анын правасы алынбаптыр, эч кандай жоопкерчиликке тартылбаптыр. Кайрадан дагы эки окуучуну кагып кетип атат да. Ошондуктан бизде ошо мисалы үчүн ушундай арак ичип алып жол кырсыгын кылган адамды деген такыр жанакы правасын алып коюп, жоопкерчиликке толук кандуу тартыш керек да. А биздики деген мындай коррупция аркылуу деген кичинекей мындай нанизовой уровень деп коет, пара берип кутулуп кетишет. Анын эртеси кайра арак ичип алып автоунаа айдаганда. Бул дагы адамдын укугун, мындай өмүрүн сактоо укугу дагы бузулат деп айтсак болот. Кырсыктар көп катталганы менен 2015-жылдагы статистикалык маалыматтарга салыштырмалуу 2016-2017 жылдары аз деп айтып жатышат да. Бул эмнеден улам? Балким социалдык тармактарга, интернет булактарына көп жол кырсыктары тууралуу материал чыгып кеткенденби? Же ушул эле көрүнүштөр башка биздин коңшу чет өлкөлөрдө кандай көрсөткүчтөрдө ээ? Жол кырсыктарынын болушу бул бир топ себептер менен аларды өз убагында изилдеп талдоо жүргүзүп, аларга карата каршы бир өз убагында чара көрбөсө, бул жол кырсыктарынын кесепетин токтотууга мүмкүн эмес да. Эми биздин мамлекеттеги акыркы 5 жылдын ичинде эле транспорт каражаттарынын саны 444 миңден 1 миллион 146 миңге чейин өстү. Бул 5 жылдын ичинде өскөн бул маалыматтар, статистикалык маалыматтар. Мына ушул бир жол кырсыгына себеп болгон негиздерди аларга талдоо жүргүзүү үчүн биз коңшу мамлекеттердин ушул жол көзөмөлдөгөн кызматы менен байланыш түзүп, аларда кандай абал, бизде абал кандай, алардын бир жакшы тажрыйбалуу бир иштеринин үлгүсүн биз алып, бизден алар алып, мына ушундай бир тартипте жумуштарыбызды жүргүздүк. Биздин унаа жолдорунда болгон кырсыктар, мына ушундай эле оор кырсыктар, адам өмүрүн алып кеткен, адамдын ден соолугуна залал келтирген кырсыктар мына биздин коңшу мамлекеттерде да болуп турат. Биз мына алар менен талдоо жүргүзгөндө, мисалга Кыргызстанда эгерде жол кырсыгынан 100 миң кишиден 15 киши каза болсо, Россияда 100 миң кишиден 12 киши каза болот. Казакстанда 100 миң кишиден 13 киши каза болот. Өзбекстанда 100 миң кишиден 18 киши каза болот. Кечээки Нью-Йорк шаарында, Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарындагы болгон кырсык. Ал жерде эмне деген заманбап видео көзөмөл аппарат комплекс турат. Мына ошол жерде мурда спирт ичимдигин ичип, жол кырсыгын жасаган айдоочу кайрадан рөлгө отуруп, спирт ичимдигин ичип, мас абалында 20 кишини сүзүп кетип атат. 20 кишиден бирөө каза болуп, 19 киши оор жаракат менен ооруканага жаткырылып атат. Мына бул кечээки эле болгон окуя. Мына ушундай жол кырсыктары бул биздин эле мамлекетте эмес, бул эми баягы жолдо жол эрежесинин талаптарын, эрежелерин сактабагандыгы үчүн. Баягы жоопкерчиликтин жоктугунан болуп атат. Назгүл Үсенова, айта кетсеңиз, бүгүнкү күндө ушул жарандык коом менен милиция өкүлдөрү биргеликте ушул жаш балдардын укугун коргоо жана жол кырсыктарынан жабыркагандардын санын азайтуу максатында бир топ иш-аракеттерди жүргүзүп жатат. Эң биринчи эмнеге көңүл буруш керек? Ушуга токтоло кетсеңиз. Мен айтып элем, чыныгы эле ушул
эки тараптан жол эрежеси бузулуп атканын биз байкадык. Биз мындай ата-эне коомчулукка кайрылат элек, өзүңөр да мындай ата-энелер жолду бузбаса, балдарга мындай жаман үлгү алып келбесе, балдар дагы ушундай жакшы мындай жол эрежесин сактап жолду өткөндө мындай аракет кылышат да. Бүгүнкү күнү биз ошо биздин байкообуз боюнча окуучулар дагы, ата-энелер дагы көп жол эрежесин бузганы бул чын да. Анан биз кайрылат элек, ушу көбүрөөк ГАИнин өкүлдөрү жолго чыгып, көбүрөөк контролдосо, мейли күндүр болобу, түн болобу, бизге ушу контрол керек экенин биз ошого сездик да. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңиздерге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн өлкө боюнча жол кырсыктарынын санын азайтуу, алдын алуу жана алардын арасында жабыркаган жаш балдардын санын азайтуу максатында сөз кылдык. Бөөдө кырсыктан аман бололу, саламатта калыңыздар. Өкмөт тарабынан өлкөдөгү дыйкан фермерлерге колдоо көрсөтүү максатында лизинг программасын өнүктүрүүгө 1 миллиард сомдон ашык каражат каралды. Акыркы 5 жылда жеңилдетилген насыя менен республика боюнча жалпы суммасы 2,2 миллиард сомдон ашкан 2000ден ашык техникалар берилди. Айылдагы талаа жумуштарына керектөөчү техникаларды сатып алууга чамасы жетпеген дыйкан фермерлер үчүн каражатын бөлүп төлөө эң ыңгайлуу жана жеткиликтүү. Талас облусунун Кара Бура районунан келген Сатылган Абдрахманов буга чейин лизингке 2 трактор алып, анын акчасынан толук кутулуп, бүгүн жер айдаган, чым майдалаган атайын жабдуу алуу үчүн келген. 2014-жылы бир М80 алдым Айылбанктан. 2014-жылы дагы бир М80 Айылбанктан, Кыргызстан банктан алдым. Азыр 3-чү тракторду 952 деген МТЗны алып кеттим. Апрелдин 10 күнү Айылбанктан лизинг алдым да. 3 техника, буга чейин 100 гектарга чейин жерлерди иштетип жүрдүм. Азыр буга абдан бизде мындай техника жок болгондуктан мен ушу Айылбанкка жылда келип алып турам. Мына быйыл 5-жыл ушу техникага кызыгып ушуну алган отурам да азырчы. Биздин айылда почти мен 50% элди тейлейм. Ушунча техникалар менен. Элдин баары ыраазы. Бир себептен көпчүлүгү мага келет. Себеп дегенде өзүбүз айдап беребиз, сразу сээп беребиз, планировка жазап беребиз. Күзүндө будайын чаап берем. Госпиталь техникалар бар да. Айдап, чаап, үйүнө даже кампасына чейин жеткизип беребиз да. Быйыл 5-чи рет өткөрүлүп жаткан Айыл Агро 2017 көргөзмөсүнө ар кайсы аймактардан жүздөгөн фермерлер келип, дүйнөнүн 10дон ашык мамлекеттеринен келген түрдүү айыл чарба техникалары менен таанышты. Көргөзмөдөгү техникалар менен премьер-министр Сооронбай Жээнбеков таанышып чыгып, өкмөт атамекендик фермерлерди жана дыйкандарды колдоо багытында саясатын улантаарын билдирди. Заманбап техникалардын көпчүлүгү азыркы тапта дүйнөнүн алдыңкы компаниялары тарабынан өндүрүлгөн мыкты жабдуулар. Көргөзмөгө 45тен ашык компаниялар катышып, 38 келишим түзүлүп, 138 техникага биздин Айылбанк аркылуу Айылбанкка келишимдер мында түзүлгөн. Мына бүгүнкү күндө дагы 30дан ашык компания 10 мамлекеттерден келип, мына өздөрүнүн жаңы техникаларын коюп, мына 3 күндүн ичинде биз ишенебиз, буюрса дагы жакшы келишимдер булар менен биздин дыйкандар түзөттү. Анан өкмөт тарабынан ушул лизинг программасын ишке ашыруу үчүн 1 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп каралган. Биз мына сиздерди колдоого өкмөт жылдан жылга ушу колдоону күчөткөнгө, biz ошо каражатты көбөйткөнгө биз даярбыз. Бүгүн мына абдан көп техниканы сунуштап атышат. Көрүп, көп келишим түзсөңүздөр, ошону колдоп бергенге биз даярбыз. Өкмөт учурдагы өлкөнүн машина трактордук паркын жакшыртуу максатында айыл чарба техникаларын лизингке берүү боюнча иш алып барууда. 2020-жылга республиканын бардык аймактарында машина трактордук станцияларды түзүүнү кеңейтүү планы бар. Айыл Агро 2017 эл аралык көргөзмөсү агро өнөр жай тармагында жаңы техникаларды кеңейтүүдө негизги аянт болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө банктар кардарларга ыңгайлуу шарттагы техникаларды берип, жыл сайын техниканы алууну каалаган жарандардын саны артууда. Азыркы убакта 9% менен 7 жылга чейин тракторларды берип атабыз, 6% менен 10 жылга чейин комбайндарды берип атабыз. Бул убакта беззалоговый порог деген жери бар. Ошондо 30%дык салса, техника өзү залогко келет да. 30%дан кемирээк болсо, анда биз дополнительный залог разницасын эле сурайбыз да. Бул эми кредиттен лизинг отличиясы бар да, ушундай моменттер бар.
алып аткандар болуп атат. Азыркы убакта бизде бул ай менен 54 техника берип атабыз, май айында. Азыр банк азыркы моментте 150 единица техника берет. Долбоор өкмөт тарабынан түзүлүп, Айылбанк жана Россиянын атайын техникаларды чыгаруучу Росагромаш ассоциациясынын колдоосу менен өткөрүлүп жатат.